учурда биз үйгө муктаж жарандарыбызды турак жай менен камсыз кылуу жаатындагы кезектеги саамалыктын алдында турабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому тарабынан курула турган ынтымак турак жай комплексинин курулушун баштоо жөрөлгөсү катары мезгил кутусун салабыз. Бул жерге ынтымак конушу элиталык үйлөр салынып баштайт. Бул мамлекетибизде биринчи жолу урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жеке биздин жөнөкөй жарандарыбызга жасап жаткан кадамы. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн катышуусу менен Бишкек шаарына Заманбап микрорайон капсуланын азем болуп жатат. 8100 квартира урулат Кудай кааласа. Бүгүнкү ынтымак турак жай комплексинин курулушу мамлекеттин камкордук багытындагы кезектеги иш-чара десем болот. Бул комплекстин инфратүзүмүндө жолдор, мектеп, бала бакча, жашылдандыруу жана автотоктомолор камтылып, жалпы аянты 18 гектар жерге 18 кабаттуу үйлөрдү куруу пландаштырылган. Брежневдин убактысынан бери карапайым элге бир кирпичте курула элек. Ошо Кудайга шүгүр, андайыбызга келип калдыңыз. Уруп атасыңар, рахмат сиздерге. Ак жолтой болсун. Ак жолтой болсун. Өлкөбүздүн булуң бурчунда жалпы аянты 2 миллион чарчы метр түзгөн 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Кудай буйрса, жакын арада алдын тапшыра баштайбыз, кичине чыдап туруңуздар. Азыр биз облустардын борборлоруна көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатабыз. Эмдиги жылдан баштап райондордун борборлоруна, кичи шаарларга көп кабаттуу үйлөрдү кура баштайбыз.